Быйылкы жылы президентибиз Сооронбай Шариповичтин демгелгеси менен маданиятка өзгөнчө көңүл бөлүнүп, бюджеттен канча деген сумма акча каражаты театрлардын имараттарын оңдоп, түзөө иштерини кетти. Улуттук филармония, Малдыбаев атындагы опера балет театры толугу менен оңдолуп, өзүнүн көзгү театрлык сезонго ачты. Искусство жана маданият бул төбөлөктүү кенчибиз, сыймыгыныбыз. 15 ноябрда Улуттук филармонияда таланттуу сүрөтчү, актер элибиздин сыймыгы Сүймүнкул Чокморовдун 80 жылдыгы эскерүү кечини барып келдик. Президентибиз Сооронбай Шарипович эл өкүлдөрү, маданиятка эмгек сиңдирген ишмелер, искусствонун чеберлери катышкан жогорку деңгээлде иш-чара болуп өттү. Театрлашырылган концерт эң жогорку деңгээлде даярдалгандыгы үчүн койгон режиссер Алтынбек Максутовдун эмгегинен баалап терең ыраазычылык билдиргим келет. Көрүүчүлөрдүн купулуна толгон эстеликталык рахат тардуулган маареке болду. Урматтуу кесиптештер, ошондой маданий иш-чараларга президентибиздин отурганы кубандырат. Менин айтарым, келечектеги муун окуучулар, студенттерди маданий иш-чараларга катыштырып, эстетикалык, адеп ахлактык тарбия күчтүү азыркы жаштар арасынан мындай залкар инсандарыбызды билбегендери дагы бар. Мына буюрса театрлар оңдоп жатат. Жаш муундарды танулап, кыйнабастан өздөрүнүн каалоосу менен келгедей тарбиялоо керек. Жана технология замандын талабы. Бирок искусство төбөлөктүү. Биз эл өкүлдөрү тойлорго эмес, театр музейлерге барып, улгуу көрсөтүп, маданият тармактарга көп иштерди жасаган инсандарыбыздын эмгегини баалап, жакшы шарттын түзүп берип, искусствону колдойлу. Чындыгында таланттуу мыкты инсандарыбыз эмгеги бааланбай калат. Менин сунушум маданият тармагындагы чеберлердин айлык маянасын көтөрүп, батирлер менен камсыздап, жакшы айыңгайлыкуу шарттын түзүп берели. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.